Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmaîn. Аллах таалам жардам менен тавхидтин акыйкаты жана баяны бул нерсени менен пайгамбарлар келгенде коомундагы адамдар Аллахка капыр болгондор, баш ийбегендер карама каршы чыгып ар кандай күмөндүү жагдайларга кирип кеткен абалдар жана алардын ар кандай шылтоолору. Ошондой болсо дагы айрым адамдар азгырылып калган. Бүгүн 3-чү бөлүгүнө өтөбүз. 3-чү бөлүктө дагы бир кээ бир адамдар чаташат. Ушундай шубха бар, күмөндүү абал. Кимде ким ла иляха иллаллахну айтып койсо эле бейишке кирет деген. Керек болсо ал капырчылык иштерди жасайбы, ширк кылабы, эмне кылбасын айырмасы жок. Эң негизи ла илаханы айтып койсо эле болду. Тозок оту ага арам болот, бейишке кирет деген. Мына ушунун негизинен дагы тавхидти үйрөнүүгө, ширктен оолак болууга, ага алып баруучу жолдордон алыс болууга жеңил караган адамдар бар. Себеби дегенде хадистердин жалпы сырткы келгенине караганда ла иляха иллаллахны айтып койсоң эле болду деп түшүнүп алат. Ошол нерсени шайтан дагы адамга берет. Бул жеңил эле нерсе. Бул жака өтө деле үйрөнүп деле кереги жок. Эң негизи келмени айтып койсоң болду деп. Бул күмөндүү абал, Аллах сактасын. Ушундай азгырык бар. Буга жооп эгер пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген хадистерди карай турган болсо, ал жерде маанилеринде ачык айкын айтылып турат. Ла иляха иллаллах деп айтса жана ошол нерседе өлсө, ширк кылбаса деп келет. Мисалы ихлас менен айтса деп келет. Же Аллахтан башкага сыйыныла турган нерсеге капыр болсо деп келет. Мына ошондо ал адамга тозок оту арам болот деп, же Аллахтын ыраазылыгы үчүн айтса деп келет. Фаинналлах код харрама алан-нар ман кала ла иляха иллаллах. Аллах таалам ушундай адамга тозок отун арам кылат кимде ким ла иляха иллаллахну ихлас менен Аллахтын жүзү үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн айткан болсо деп. Муслимде келген хадисте. Дагы бир хадисте ман кала ла иляха иллаллах ва кафара бима ю'бад мин дуниллах. Кимде ким ла иляха иллаллахны айтып жана Аллахтан башкага сыйыныла турган нерсеге капыр болсо дейт. Капыр болсо дегенде башка сыйыныла турган нерселерди жокко чыгарса, аларды тааныбаса, танса деген сөз. Аларды жокко чыгарып. Мына ошондо анын малы дагы, каны дагы бар арам болот. Анын эсеп кысабы Аллахтын алдында болот деген хадистер көп келген. Шейх да айтат бул жерде мына ла иляха иллаллахны жөн эле айтып кой эмес, ошон менен башка бир сыйына турган нерсеге не жокко чыгарса деп шарттарды коюп келген. Анан каяктагы сөз ла илаханы айтып койсоң эле бейишке кирип кетесиң деген. Ооба, чындыгында белгилүү ла иляха иллаллахнын бул бейишке кирүүгө чоң себептерден, тозоктон арылууга, бирок анын талаптары, шарттары бар, рүкүндөрү бар. Ошондо анан пайда берет шуларды аткарганда. Мисалы Хасан аль-Басри табииндердин чоң алымы ага келип айтканда, ушундай адамдар ла иляха иллаллахны айтып кетсең эле бейишке кирет деп атат. О Хасан аль-Басри, сиз эмне дейсиз деген. Ал айткан: "Ман кала ла иляха иллаллах", кимде ким ла илаханы айткан болсо, жана акысын берген болсо, анда бейишке кирет деген. Акысын деген. Жана Вахб ибн Мунаббах деген дагы алым, ал дагы айткан: ла иляха иллаллах келмеси бейиштин ачкычы эмеспи дегенде, ооба албетте бейиштин ачкычы, бирок ачкычтын тиштери бар го деген. Тиштери жок келсе ал ачкыч менен ачылбайт го. Ошондой эле ла иляха иллаллахнын шарттары бар. Антпесең ачылбайт деп. Ушунун бардыгы далалат кылып турат. Ла иляха иллаллахнын талабы, максаты, ичиндеги мааниси, шарттары аткарылыш керек. Жөн эле тили менен айтып койсо эле бүтүп калбайт. Эми кантип ла иляха иллаллах айтып койгон адамга бейишке кирүүгө жетиштүү болуп калсын? Эгер ал адам айтып, бирок жүрөгүндө, амалында өлүктөрдөн суранып жүргөн болсо, же болбосо башка бир нерселерден колдоо тилеп жүргөн болсо, жүрөгү Аллахтан башкага сыйыныла турган нерселерден дагы деле үмүт кылып, аларды таанып жокко чыгарбаса, бул учурда жардам бербейт ла илаханы миллион жолу айтса дагы. Тилекке каршы адамдарда караңгылык таркаганда, Аллахтын жалгыздыгын, Аллах жөнүндө илимди үйрөнбөсө, мына ушундай жалпылап үстүртөн сөздөрдү угуп алып, ушуга кирип кетет. Шайтан дагы ушул нерсени адамга колдойт. Болду, ла илаханы айтып кой, жүрөр. Кабырга сыйнасыңбы, мазарга сыйнасыңбы, айга сыйнасыңбы, күнгө сыйнасыңбы, Аллахтан башкадан сурайсыңбы, ал менен ишиң жок. Эң негизи жүрөгүндө ла иляха иллаллах бар деп. Ушуну мен практика жүзүндө кээ бир адамдар менен жолукканда да көргөм. Төлгөчүлөр менен сүйлөшкөндө, жанагындай бүү бакчылар менен жолдон көрүп калып, жана сыйкыр менен алектенгендер, жиндер менен иштегендер, алар айта берет ла иляха иллаллах. Бул аябай жакшы, керек болсо жанагы тумарларына, жиндерге сыйына турган кагаздарды жазып берүүдө,
сыйкырларында жазып кое берет ла иляха иллаллах. Эмне ошондо аларга жардам береби ла иляха? Бербейт, пайда да албайт алар. Себеби алар шайтандарга сыйынып, жиндерге кызмат кылып, Аллахтан башкага сыйына турган нерселерге кызмат кылып жүрөт. А берде ла иляха иллаллахдын мааниси мен Аллахтан башкага сыйынуучу зат жок деп билем. Аллахтан башкага сыйынуучу татыктуу зат жок. Коркконум да Аллах, үмүт кылганым да Аллах деп бүт нерсени Аллахтыкка арнап атасың. Ошон үчүн муну жакшы түшүнөлү туугандар. Бул дагы Шейх Солих Фаузан көрдүңүздөр 3-бөлүктө ушуну киргизген. Чындыгында көп адамдар ушинтип алданат. Келимени айтып койсоң эле болду, маселе бүттү деп. 4 дагы шубхаттардан бул үммөттө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүндө ширк болбойт. Адамдар дагы деле ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтып жүргөндөн кийин бул үммөттө ширк болбойт. Коркпой эле койгула. Бул негизги ширк жанагы чоң буттар болчу. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алардын баарын талкалап жок кылды. Эми андан кийин бул үммөттө ширк деле болбойт деген адамдар бар. Ал эми жанагы аулиялар, солихтердин кабырларына барып, аларды ортомчу кылып суранган бул ширк эмес деген түшүнүктүү адамдар бар. Жана ширктин болушунда да жеңил караган топтор бар, Алла сактасын. Негизги ширк ошол Мекке учурунда эле болгон. Пайгамбар аны жок кылган, андан бери кыйрат деле чоң бир буттарга сыйынып кеткен ширктерди көрбөй делебиз биз деп. Ошондуктан көңүл ток эле жүрө бергиле деп айтышат. Буга жооп мындай шубхага. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү бул үммөткө кабар берип эскертип айтып кеткен. Бул үммөт ушул яхудтарды, христиандарды окшошуп кетет экени, ошолорду ээрчип кете турганын кабарлап кеткен. Билебиз, яхудтар менен христиандардын башчылары, кожолору, динди үйрөткөндөрү кандай абалга, коомуна кандай иштерди жасады. Но ошолорго окшошуу жана христиандарды, яхудтарды ээрчүүдө бул үммөт кем калбайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухариде келген хадисте айтат: "Лататтабиунна сунана ман кана qaблакум хадвал кудда хатта лау дахалу жухра дуб ладахалтумуху." Силер мурунку коомуңарды ушундай артынан ээрчисиңер, изи менен. Кадимки жана кулач, бармактай кылып ушундай кулач менен, артынан изи менен ээрчисиңер. Керек болсо жана кескелдирик уясына кирсе да кирип көрөсүңөр деген. Ошондо сахабалар сурашты: "О Аллахтын элчиси, булар ким мурунку коомдорду ээрчүү? Христиандар менен яхудпу?" дегенде, "Ооба, булар болбогондо ким?" деген. Мындайча айтканда, бул үммөт ушул христиандардагы болгон ширктин жолдору, яхудтардагы болгон ширктин түрлөрү, ушуларды ээрчийт. Кийиминде, сөзүндө, адатында, ырым-жырымында, жүрүм-турумда, жашоодо. Бул нерсе мына бүгүн деле көрүп келатабыз ушуңда. Канча деген мусулмандар кабырларга сыйынганы, христиандар өлүктөргө сыйынгандай эле мусулмандардан да ушундойлор пайда болгону, канча деген абалдар. Дагы бир хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам эскерткен: "Кыямат кайым болбойт, качанга чейин менин үммөтүмдө адамдар мушриктерге кошулуп кеткенге чейин" деген. Ошо үммөттөн да адамдар, бир топ чоң адамдар мушриктерге кошулуп кетет. Ачкан ширк кылган адамдардын тобуна кирип, ошол ширкти кайтарбай, ошол менен адаттагыдай эле жүрө берет. Керек болсо, бир топ менин үммөтүмдө адамдар жанагындай буттарга сыйынып кетет деген. Эстеликтерге сыйынып кетет деген. Бул Абу Дауд, Ибн Мажада келген хадис. Бул канча деген мусулман болуп динден чыгып кеткендер, жана чоң ширктерге, сыйкырчыларга кирип кеткендер белгилүү мына көрүп эле келатабыз. Анан каяктагы ширк болбойт деген. Кээ бир суфилер жанагындай мазарларга жакындар, аулиялармын, биз кожобуз дегендер ширкке жеңил карап, үммөттү үйрөнбөй эле койгула, коркпой эле койгула деп элди жеңил кароого чакыргандар бар. Болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам катуу эскертип атат үммөтүн. Мунун баарын эмнеге чакырат бизге? Биз катуу үйрөнүш керек экен. Өзүң, балдарың, жакындарың билинбей эле кирип кетет бул нерсе. Мунун жаңы жолдору көп, жаңы түрлөрү бар. Жакшылыкты башкадан үмүт кылып, жамандыктан сак болуунун жолдорун издеп, Аллах Тааланды жүрөгүнө байлабай, башка нерсеге ооп кетүү коркунучу көп аябай. Ошон үчүн кылдат жакшы үйрөнүп, жакындарыбызга түшүндүрүп, балдарыбызга, үй бүлөбүзгө жеткиришибиз керек туугандар. Андан кийинки 5 дагы күмөндүү жагдай. Дагы булар айтышат, ушундай күмөндүү абалда жүргөндөр. Хадис барго пайгамбар алейхиссалату вассаламдан. Чындыгында шайтан ошо арабтар жарым аралынан үмүтүн үзгөн, ширк кылбайт деген го депчи. Мындайча айтканда, шайтан үмүтүн үзгөн
Аллахтан башкага сыйынылбайт деп айткан го. Бул деген сөз ширк болбойт деген сөз. Ширк кайтып келбейт деген сөз. Ширк түп тамыры менен жок болуп кетти деген сөз дейт да. Анан каяктагы силер ширкти айтып атасыңар. Коркпой эле койгула, үйрөнбөй эле койгула. Буга өтө катуу көңүл бурбай эле койгула дегенге чакырып келет да. Ушундай адамдар бар. Буга жооп Ибн Ражаб рахимахулло айтат, бул хадистин мааниси шайтан үмүтүн үздү, мусулмандар Аллахтан башкага сыйынбайт, ширк кылбайт дегени. Шайтандын үмүтү үзүлдү, эмнеден үмүт үзүлдү? Бул үммөттүн баардыгы биригип чоң ширк кылбайт дегенди дейт. Маанисин ушундай деп түшүндүрөт алымдар. Шайтандын үмүтү үзүлгөнү мындайча айтканда пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүнүн бир ооздон баардыгын, жалпы баардыгы бир чоң ширкке топтолуп калбайт. Кандай болсо деле арасынан таухидти билген, жалгыз Аллах Тааламга сыйынган адамдар кала берет кыямат кыяматка чейин. Көпчүлүк адамдар ширк кылса дагы, ширкке түшсө дагы, бирок баары бир топ кала берет дегенди билдирет дейт. Ошол нерседен шайтан үмүтүн үздү дегенди билдирет дейт. А кээ бирлер болсо шайтан үмүтүн үзгөндөн кийин болду, эми ширкке бизди жыкпайт, бул нерсеге азгырбайт, бул жеңил эле деп жеңил карап жүрө бергендер бар. Анан экинчиден бул дагы гайып нерсе да. Келечекте ким түшөт, ким түшпөйт, баардыгы аны бир Аллах Таалам билет. Бизге пайгамбар алейхиссалату вассалам эң негизи эскертип кетти. Бул коом кайрадан ошол мурунку адамдардын кылык жоруктарын кайталайт экенин, кылат экенин, бул ширк коркунучтуу экенин. Ошондуктан биз бул нерсеге көңүл бурбаш керек. Шайтан үмүтүн үздү. Бул эч нерсе болбойт, мындай деген. Канча деген хадистер келди. Бул үммөт ачык айтып атат, мушриктерге кирип кетет. Буттарга сыйынып кетет, эстеликтерге сыйынып кетет. Ондан ачык кандай нерсе керек бизге? Ошонун баардыгы караңгылыктан, үйрөнбөгөндүктөн, кайдыгерликтен, мусулман адамдар динин үйрөнбөгөндүгүнөн келип чыгат да. Башка улуттарды, башка адамдарды, яхуд менен христиандарды батышты туурап кете берет болду. Бүгүн ушул 5-ке келип ушу менен чектелип туралы. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.